Үстүбүздөгү жылдын 1-апрелинен тарта Кыргызстанда 15 жаштагы окуучулардын билим жетишкендиктерин эл аралык баалоо программасы башталган. Актала районундагы Эсенгул Карасарта жана Бакый Мүсөралиев атындагы орто мектептеринин 52 окуучусу дагы кечээден бери аталган изилдөөгө катышууда. Эсенгул Карасартов атындагы орто мектебинин окуучулары пиза тууралуу ойлору менен бөлүштү. Мен бүгүн 2025 пиза тестине катыштым. Пиза тест аябай жакшы болду, анча деле кыйын болгон жок. Көбүнчө пиза тести деген көп логикалык суроолор келди, аябай кызыктуу болду. Логикалык суроолор деген чымчык болду. Ал чымчыкта деген жанагы мусорный бакта деген алар деген чымчыктын ачылышы экен. Озун мусорный бактын ачылышы экен. Баардыктар жакшы болду. Биз пиза тестке чейин дагы мугалимдерибиз менен көзөтчүлөрүбүз менен жакшы иштештик. Компьютерлерден, телефондордон жана сырткары үйдөн дагы иштеп аттык. Кызыктуу болду. Толкундандым, корктум мен. Бирок анчалык эле оор болгон жок. Бүгүн бизде пиза тармактары болуп, Кудай буюрса жакшы даярдандык деп ойлойбуз. Буга чейин да соц тармактардан жана завуч директорлордон маалыматын алып аттык. Бул пизага деле катышып калам деп деле ойлогон эмесмин, бирок дүйнөлүк жүзү боюнча пиза экен бул. Ошого тандалып негизи жалпы 61 окуучу бар болчу. Анчен деле тандалам деп деле ойлогон эмесмин. Эми укканда толкундонуулар болду, коркуу сезим болду. Өтпөй калсак эмне болот, жакшы тапшыра албай калсак эмне болот деген ойлор болду. Экинчиден өзүмдүн билим сапатымды сынап көрөйүн деп да чечтим. Жакшы эле тапшырдым деп ойлойм. Кудай буюрса жыйынтыгы чыкса да көрөбүз. Пиза изилдөөсүндө өлкө аймагындагы 197 билим берүү мекемесинен 6700 окуучу, ал эми дүйнө жүзү боюнча 89 мамлекет катышууда. Дүйнөнүн ар тарабындагы мектеп окуучуларынын окуу математикалык сабаттуулугу, алган билимин практикада колдоно алуусу өңдүү жөндөмдөрү бааланат. Изилдөө 30 апрелде аяктайт. Ал эми жыйынтыгы 2026 жылдын соңунда белгилүү болот.